Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Бул ирет ТВ Кайгул программасынын Талас областынын Кайгул милициясы менен бирге алып барган ишин көрсөтүүнү баштайбыз. Жана бул аймакта көбүн эсе тартип бузган айдоочулар өкмөт ишинин кызматкерлери болду. Кененирээк биздин сюжетте. Талас шаарынын Кайгул милициясы менен биргеликте ТВ Кайгул программасынын иши Талас шаарынын борборунда башталды. Жана биринчилерден боло эле Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу текшерүүгө токтотулду. Эсиңерге салсак, бул айдоочу былтыр тартип сакчыларга баш ийбей, айдоочулук көлүгү жок жана терезелерин караңгылатып алып түшкөн. Не тоқтайды. Терезелерин караңгылатып алып, мамлекеттик номуру жок, айдоочулук көлүгү жок, унаасын башкарган айдоочу анда тартип сакчыларга мен улуттук коопсуздук кызматында иштейм деп коркутуп, жоопкерчиликтен качуу аракетин көргөн. Сильно не светится. У меня он не регулируется. Потому что бириле калып кетип. Не регулируется? Нет. Ну это чуть в сторону тогда можете это. Не слышно будет? Не слышно? Да. Чего не слышно? О чем вы говорите? Ну зачем их записывать? Те, машина бетин бер, правым бер. Там на работе. Пойдем? Карта. Не бывали? Что там? Страстоянка? О, страстоянка. Мында аракеттерине карабастан айдоочунун унаасы айыбына токтотуучу жайына жеткирилип, өзүнө протокол түзүлгөн. Бирок эсиңерге салсак, эртеси эле табышмактуу түрдө унаасы ошол эле караңгылатылган терезелери менен жана номуру жок Таласта жүргөн. Айтсак, ал окуя бир аз да болсо сабак болгонбу, бул ирет терезелери таза, номурлары ордунда. Бир гана айдоочулук көлүгү жок болуп чыкты. Совместный рейд жүрүп атабыз, документтериңиз болсо карап коеюн. Адатынча эле документтерин издемиш болуп таба албай, анан бул жолкусунда жумушунда эмес, үйдө калганын айтып, барып келүүнү сунуштап көрдү. Документтериңиз бар белем? Жо, документы білмейді. Үйді қалып қалыпты. Если можно, съездим, я туда стою. Так, командирге азыр эме кылып айтайын, машина жауап койсоңуз, кандай болосуз? Мен руководствого бар. Командирге документтер үйдө калыптыр дейт. Үйгө бар телефон коя, я предоставлю документ. Бирок бул аракети кайрадан ишке ашкан жок. Унаасы былтыркы эле айыпына токтотуучу жайына барып камалмай болду. Жүрүңүз аркабыздан айдайсыз. Стоянкага айдайбыз. Автоунааны. Жок, документы же дома. Ооба, биз айдап алабыз. Стоянкага. Үйгө барып келели дегени ишке ашкан жок. Андыктан мурдагысын кайталабайын деди. Унчукпай унаасынын ачкычын тапшырып берип, бат эле айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Жан жаап атканда байланыштуу эми бияктан толтура берели. Все хорошо. Так, фамилияңыз? Сейдбеков Алмаз Бакытович. Сейдбеков. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери бат эле мынтип баш ийип, тийиштүү кагаздарга кол коюп берип, үйүн көздөй жөнөдү. Ал эми Кайгул милициясы ишин улантып, бул ирет коопсуз курун тагынганды жаман көргөндөрдү кармап жатышты. Областной патрульный милиция старший лейтенант Курманалиев. НТС телеканалы менен рейд жүрүп атты бизде. Документтериңиз барбы? Коопсуздук курун тагынбай келгендигиңиз боюнча токтоттук. Так, айдоо бөлүмүз. Бар бекен, фамилияңыз ким? Мотуев Нурлансызбы? Мирлан. Мирлан, келиңиз. Административный протокол. Жок, налог. Эште жамгыр жаап атканына байланыштуу машинанын ичинен отуруп жазып берейин, Жазып бериңиз. уруксат берсеңиз. Сиз тиги коопсуздук курун табынбай келатасыз. 212 пунктун бүзүп келатасыз. Штраф канча? Салам алейкум. Haydi to'xtab turing. Patrul missa областной.
Сизди токтоткон себеби коопсуздук курун тагынбай калса ошол боюнча токтоттум, Адилет байке. Жүрүңүз, биз менен жүрсөңүз. Саламатсызбы? Областной патрульный милиция, старший лейтенант Курманалиев. НТС телеканалы менен бизде совместный рейд болуп атат. Документтериңиз барбы экен? 221 пункттун бузуусу административный кодекс. 229 статья менен протокол түзүлөт сизге. Турдубеков Мирлан, да? Курман Акунович. Коопсуз курун тагынбагандардын баары тең эле тартип бузгандардын моюндарына алып, протокол менен макул экендигин билдирип жатышты. Андыктан иш дагы бат жүрүп жатты. Булардын кийинкиси эле жаш баласын унаасынын алдына салып алганы болду. Областный патрульный милиция тенде сержант Омаров, саламатсызбы? Документы көрүп болсузбу? Свидетельство о регистрации автотранспорта и водительское удостоверение yok. Так, Айнур эже, сиз Кыргыз Республикасынын административдик жаза кодексинин 235 часть 5 беренесин бузуп атасыз. То есть алдына жаш бала салабыз. Бизге жаш бала салуу үчүн специальный оборудованный сидушка бар. Ошонун негизинде гана салабыз 12 жашка чейин. 12 жаштан ары өзү отурганга укуктуу. Сиздин штрафыңыз 2000 сом болот. Нарушение водителями транспортных средств, установленных требований по перевозке людей деген беренеде жазып турат. Школсу сизге административный протокол түзүп беребиз 30 күндө. Машинаңыз четке алып коесузчу. Эжекебизде тартип бузган түшүнүү менен кабыл алып, бардык документтерин тапшырып берди. Протокол түзүлүп жата элек жатып, дагы бир айдоочу айым колго түштү. Областной патрульдук милиция тенже сержант Омарбек, саламатсызбы? Документ көрүп болсузбу? Свидетельство о регистрации автотранспорта и водительского удостоверения. Административдик жаза кодексинин 227 беренесин буздуңуз. То есть нарушение водителями и пассажирами правил пользования ремнями безопасности деп турат ал беренеде. Коопсуздук курун тагынбай келатасыз. Сизге административный протокол түзүп берип коесуз 30 күндө. Эмеден Областный патрульдук милициядан документиңиз көрсөтүңүз. Так, ответимизде сиз Кыргыз Республикасынын административдик жаза кодексинин 227 беренесин түзүп келатсыз. То есть коопсуздук курун тагынбай келатасыз. Сиз машинаны четке алып токтотуп коесузбу? Так, Кадырбек байке, сиз коопсуздук курун тагынбай келаткан экенсиз, сизге административный протокол түзүп беребиз 30 күндө. Паспорт көрүп болсун. Так, Нурлан байке, сиз коопсуздук курун тагынбай келатасыз. То есть сизге административный протокол түзүп беребиз 227 беренеме. Түшүнөсүзбү? Талас шаарынын айдоочулары коопсуз курун тагына бербегендей. Улам экинчи токтотулган унаасынын себеби ушул болуп жатты. Кантсе да эреже бузгандардын моюндарына алып, документтерин берип жатышты. Ал эми кийинки айдоочусу коопсуз курун тагынбаганы бир болуп, документтеринен убактылуу айдоочулук күбөлүгү гана бар болуп колго түштү. Телеканалы менен совместно рейд болуп атты эле бизде. Документтериңиз болсо карап коелу. Коопсуздук курун тагынбай келатсыз, ошол боюнча токтоттум сиздин биринчи жол эрежесин бузганыңыз боюнча. Көчмурат Филимбек, бул жерде время убактылуу талонду только өздүгүн аныктаган документтер менен гана айдаш керек. Ошол негизинде. Так, болот Көчмурат Филимбек. Автоунаанын документи кайда? Техпаспорт. Өтөрөдө жоготкон. Жоголгон. Жака заявление жазып койгон. Заявление жазып койгон. Заявление жазып койгондо справкалар барбы? Не лишен дегенби? Не лишен бывшего зага, жоголгон деген. Жоголгондугу тууралуу. Жок, эме только эме жазып койгон. Заявление. Түшсөңүз машинеден. Келчи, станцияга жетип келеличи. Бул бир канча тартипке дал келбеген фактылары боюнча унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Азыр документтериңиз берилди. Сизге азыр документтериңиз жок болгондуктан сизге өзүңүздүн административный чара көрүлөт. Эртең келесиз. Штрафын төлөп машинаны чыгарып. Штрафчы. Документтер кошуп алып. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видео роликти сунуштайбыз.
Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжаннатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби, аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби, ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Кезек издөө салабыз рубрикасы. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1970-жылы туулган Болотбек Алыбеков изделүүдө. Ал ушул жылдын 8-октябрь күнү саат эртең мененки 9:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска ак аралашкан, эки көзүнүн ортосунда шрамы бар, экинчи группадагы майып. Кийген кийимдери: кара түстөгү баш кийим, боз түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде ким Болотбек Алыбековду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 03 53 51 02 03 53 55 02 79 же болбосо 0701 69 22 55. Аламдин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1985-жылы туулган Долговольский Игорь изделүүдө. Ал ушул жылдын 21-октябрь күнү саат 15:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 185 см, арык чырай, чачы сары түстө, кийген кийими кара куртка, көк түстөгү жынсы шым, бутунда кара ботинка. Эгерде сиздер бул адам тууралуу билсеңиздер, экрандагы телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 36 35 23, 0312 36 35 27 жана ошондой эле 0701 48 11 48, 0701 02 27 23. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Чүй облусунун Кемин районунун тургуну 1966-жылы туулган Далбаев Нуржигит Болотбекович изделүүдө. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренесине ылайык уурулук боюнча шектелүүдө. Эгерде кимде ким көргөн болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 35 12 70, 0782 05 05, 0555 82 05 02. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Тажикстандын жараны 1961-жылы туулган Тарасенко Константин изделет. Ал Кыргыз Республикасынын 246 беренесине ылайык банки заттарын сактаган деп айыпталып изделүүдө. Эгерде сиздер бул адам тууралуу маалымат билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0312 35 12 70, 0782 05 05, 0555 82 05 05. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.